Эмне үчүн ордо? Ордосу болбой, эл болбойт. Ордолуу эл кем болбойт деп илгери байыртадан биздин ата-бабаларыбыз бардык маселелерди, өзгөчө мамлекеттик, көйгөйлүү маселелерди бир бүтүн ынтымакта ордодо чечип келишкен. Бул ордонун философиясына токтолсок, мынакей, эмне үчүн түндүк? Себеби боз үй бул кыргыздын биримдигинин, мындайча айтканда, үй бүлөлүк мамлекет үй бүлөдөн курулат демекчи. Ошол мамлекет үйдүн чоң философиясы. Кереген сага айтам, келиним сен ук дейт. Кереге бул аял башаты. Угум сага айтам, уулум сен ук дейт. Ук бул эркек башаты. Аял үйдөн эркек тоже тирек болуп, укту тиреп турат. Ук болсо ошо уул түндүктү тиреп турат. Баштамаларын алсак, кереге, ук, түндүк үчөө бириккенде гана кут болот.